Быйылкы жылдын 3-июлунда мына ушул Алматинка Горький көчөлөрүнүн кесилишинде 39 жаштагы Аида аттуу жаранды Жогорку Кеңештин депутаты Таалай Ибраевдин айдоочусу кызматтык унаасы менен сүзүп кеткен. Сүзүп кеткенде айым ушул жерден 6 метрге ары көздөй учуп, 10 күн ооруканада жатып, 10 күндөн соң ооруканадан жан берген. Ошол жерден жумушка келатканда эртең менен маршруткадан түшүп жолдон өтөйүн дегенде Алмата көчөсүнөн түндүктү көздөй келе жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Таалай Ибраевдин Toyota Camry 0034 KG номерлүү автоунаасы менен эжекемди сүзүшкөн. Кара куш мээси менен асфальтка түшкөн. Ошол жерден аркасынан башка машина токтоптур, врач киши экен ал. Ошого салышып, жакыныраак Чускиге алып баргыла деп врач киши ошол жака алып барыптыр, жеткизиптир. Булар машинасын таштап, ошол жака барышып, ал жерден сразу ошол жерден эсин жоготкон экен, канын кетип. Мен больницага бардым, сразу 8-де барсам, рентгенге, УЗИге алып баратыштыр, эси жок, уже искусственный аппаратка кошуп коюштур. Кырсык болгон күнү депутат ооруканага жардамчысы менен айдоочусун калтырып, өзү иштери боюнча Кочкорго кетип калган. Ал арада маркумду рентгенге тартып, дарыгерлер ага баш сөөгү сынып кеткен деген диагноз коюшкан. 4-сутка дегенде томографияга, спецскорый менен томографияга алып келдик Юрфага. Ал жерден ошо кара куш мээси эзилип кеткен деген диагноз чыкты. И анан сразу эмеге которушту, национальный госпиталь, отделение нейрохирургии реанимациясына. Операцияга алгандан да коркуп атышты, көтөрө чыдабайт, столдон жоготуп алабыз деп. Анан 10-күнү эртең менен келсем, уже давлениясы түшүп кетти. Мээси өчүп калды деп мени киргизип көрсөтүштү. 2 сааттык өмүр калды. Болбой калды деп. Саат 12:30, 12:40 бирге жакында үзүлдү. Каза болгондо айылга алып кеттик. Анан 2 жардамчысы, анан депутаттын иниси барды айылга. Похоронна деп 90 000 сом алып барышты. Ал учурда Жогорку Кеңештин депутаты Таалай Ибраев Кытайда жүргөндүктөн ордуна иниси келип, агам өзү келсе жардам берет деп айтып кеткен. Анан мен коюлгандан кийин 2 күндөн кийин келдим. Бишкекке келип водительге чалсам, келди деди, Кытайдан келди деди. Барсам, помощник менен отуруптур. Арты кайрылуу болсун, ушундай болуп калды, анан тигүү деп сүйлөдү кооз сөздөрдү. Мен айттым, эми 3 кызы калды. Эжем үй алам деп, ушуларды багам, эчтекеден кем кылбайын, окутайын, чокутайын деп иштеп жүргөн. Бир кичинекей участокпу, үйбү, үй болсо да алып бериңиз десем, чалкасынан кетти сразу жини келип. Ой, аппетитиңер укмушко, мен аппетитиңерди аткара албайм мен. Андай болсо, эмне, мен күнөөлүү эмесмин, берде эч кандай тиешем жок. Андай болсо, мисалы маршрутка айдап баратып, сүзүп алса, ичиндеги кишинин баары күнөөлүү болобу деп өзүнүн маршруткага салыштырды. Мындай жоопту уккан маркумдун сиңдиси Гүлназ анда маселени сот чечсин деп чыгып кеткен. Аз убакыт өтпөй депутат Гүлназ айымдын жолдошуна чалып, жубайың менен кайнын журтуңа айт, 200 000 сом акча берем деген. Аңгыча аталган окуя боюнча журналисттерге кабар жетип, алар Гүлназдан окуянын чоо жайын сурап, макаланы интернетке жарыялап жиберишет. Анан интернетке чыгып кеткенден кийин депутаттан дайын жок болуп кетти. Чалсак деген мага телефондон эле коркутуп баштады. Мына эми жардам бербейм, чыгарып ийдиңерби? Эч кандай жардам бербейм. Мага чалбагыла, телефонумду албайм. Сурабагыла менен эчтеке. Мен эч кандай тиешем жок ал жерде. Мен пассажирмин, соттото бергиле водительди. Закон боюнча жооп бере берсин. Мына соттото бергиле, турат алдыңарда. Эч нерсе сурабагыла менден деди. Каргашалуу окуя болгон күндөн сөөгү коюлганга чейин жабырлануучу тараптан милиция кызматкерлери негедир кабар алган эмес. Анысы аз келгенсип эжесинен айрылып отурган бир туугандар үчүн эжеңер өзү күнөөлүү деп айткан депутаттын сөзү өлгөндүн үстүнө көмгөн болгон. Андай болгон күндө деле мейли күнөөлүү болсун. Ошондо деле адам өтүп бараткан көргөндө мындай тормоз тебиш керек да, булардын тормозной эмеси да жок, след жок да, тормоз берген эмес. Мына өзүңүздөр көргөндөй светофордун алыстыгы канча метр болот? 500 метр болобу, канча метр болот. Биякта өзүңүздөр көргөндөй эч кандай пешеходный переход жок да. Адам өтө турган переход жок. Анан кандайча адамды күнөөлөй алышат. Биякта көрүнбөй калды дегидей эмес, жол эки тараптуу адамды көрүп токтосо болот да эми. Үчүн
башка машиналар токтогондо алар токтогон эмес. Учурда депутаттын айдоочусу жана өзү эч нерсе болбогондой ээн эркин басып жүрөт деген Гүлназ бир тууганын жайга бергенден кийин тиешелүү жакка арыз менен кайрылган. Бирок бул иш боюнча кылмыш ишин козгогон тергөөчү ага мындайча жооп айткан. Водитель эмнеге бош жүрөт десем, камалбайт. Любой юристке барып сура, булар жардам берип атышты, качкан жок, умышленный эмес. Камалбайт деп айтты сотко чейин. Чыркырап чындык издеген Гүлназ Орозобаева бир эле анын эжеси мындай кырдаалда каза болбогонун, депутаттын айланасында жүргөн жардамчысынын, айдоочусунун айынан кимдир бирөө жакынынан айрылып жатканын айтып, тиешелүү чара көрсө президент менен төрагага кайрылат. Ушундай иш эмелерди, случайларды көп эле болуп жүрөт, көп эле угуп жүрөм да. Эч кандай эчтеке жоопкерчилик жок, водительге шылтап коюшуп эле булар кутулуп кетип атышат да. Ушуга бир мындай моралдык жактан жооп бериши керек да, булар жанында отурган, ошонун иши менен бараткан, ошону тартып бараткан. Ошолорго таянып алып булар катуу айдашат. 6 метр учуп кетип аткандан кийин канчалык сүзгөн, канчалык скорость менен келатканын жөнөкөй киши деле түшүнүп койсо болот да. Ал эми бул окуя тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Таалай Ибраевга байланышка чыкканыбызда ал буларга токтолду. Баардыгы мен өзүм мыйзам чыгаруучу органда иштеп аткандай, баардыгы мыйзам негизинде болуш керек. 200 000 сом акча берейин деп айткан экенсиз. Жардам берип. Немелер мен өзүм эме болуп туруп, мен бирөөгө взятка бермек белем. Сот кандай чечим чыгарат, ошого карата. Каза болгондо жардам иретинде 90 000 сом берген экенсиздер. Сиз бердиңизби же айдоочуңузбу? Мен бердим. Ал кыргызчылык. Мен любой кыргыз болгондон кийин мусулманчылык кылып мен жардам бердим. Бул эми водителим өзү жетим бала, тоголок жетим. Ата-энеси жок. Канчанчы жок? Баласы бар. Больницада жатканда бүт дары-дармегине жардам бердик колдон келишинче. Дары-дармегин бир сатып алышкан жок алар. Биз өзүбүз көтөрдүк мен. Албетте буга чейин мындай окуяларды угуп эле келсеңиз керек. Эсиңизде болсо 2012-жылдын 8 декабрында Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Саматовдун коомдук жардамчысы Таалай Жакыпов Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унаасы менен Киев Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде автокырсыкка кабылган. Анын жол чыракта кызыл күйүп турганына карабай жолдон өткөнү видео көзөмөлгө тартылып калган. Жыйынтыгында кичи автобустун айдоочусу жана 2 жүргүнчү көз жумган. Экспертизанын жыйынтыгы менен депутаттын жардамчысы мас абалында рулда баратканын жана унаасына жалган номер тагып жүргөнү белгилүү болгон. Адам өлүмү менен аяктаган кырсыкта депутаттын жардамчысы күнөөлүү деп табылып, 11 жылга эркинен ажыраган. Ал эми 2011-жылы 15 августта Бишкек Торогорт автожолунан ошол кездеги Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловдун уулу Азамат Исаев Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү унааны айдап бара жатып, каршылаш тилкеге чыгып, бет маңдайынан келаткан Audi үлгүсүндөгү унааны сүзгөн. Жыйынтыгында Audi унаасынын айдоочусу Талгар Тодукеев жана 2 жүргүнчү каза тапкан. Токмок шаардык соту тарабынан экс-мэрдин уулу 7 жылга шарттуу түрдө кесилген. Мындан тышкары үстүбүздөгү жылдын 17 апрелинде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Шарапат Мажитованын уулу 36 жаштагы Кубаныч Исмановда Ош шаарында Эркүнгүл Табалдиева аттуу кош бойлуу аял жана анын 2 жаштагы баласын коюп качып кеткен. Ошол жерден бала каза таап, эни ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй ал жол кайгылуу кызматкерлери тарабынан кармалып, сот тарабынан 4 жылга кесилген.